Окей. Көлдөн бою. Daha bir aytıp geçişim dесе, көлгө бала тилеп, bir нерсе тилеп, ушул жерде ыйык деп, ушул жерге бала сурап, сыйынганы келген, ушундай учурлар болуп калат экен да. Ошого ошондо кошуп кетели. Бул дүйнөдөгү бардык көлдөрдө эле бир көлдөрдүн бири. Ошо мындай көлдөр көп. Анан бул бир Алла Таала жараткан бир жаратылыш, макулук. Бул көл, таш, дарак, жер, асман, жылдыз, күн, машина, бычак дегендей кандай гана бир буюм болсун. Бир нерсе бербейт да, бала же бир нерсе бербейт. Эч качан Алла Таала гана берет. Ким Алла Тааладан башка нерсеге сыйынса, бир нерсе сураса, мисалы үчүн, ал ширк кылган болот. Ширк өтө чоң күнөө, кечирилбес күнөө да. Ширктен башка күнөөнү Алла Таала кимге кааласа кечирет, ширкти кечирбейт. Ошон үчүн ошо берге келсе, болгону суктаныш үчүн, тамшаныш үчүн келсе болот, эс алыш үчүн. Бирок бул көл эч кандай бала бербейт, эч нерсе бербейт. Көлдүн эч кандай касиети жок. Бул жерде бирөө балалуу болуп кетсе, бир кырсык болуп кетсе, анан көлдөн болду, көлдүн бир нерсеси менен болду деп эсептебеш керек. Жамандык болсо дагы, бир жакшылык болсо дагы, ушуну Алладан деп билиш керек. Ошондо мусулман болобуз. Ошондо имандуу болобуз. Иман ошол да. Бардык жакшылык жамандык Алланын каалоосу менен гана болот деп эсептеш, ошол иман. Анан мен имандуумун, бирок ушу көлдөн келип бала сурап кетейин деш, ал уже тескери да, алчу. Ошол көргөндөр, көрүп жаткандар болсо, ошо эскертүү иретинде айтылат. Бул көл бала бербейт, эч нерсе бербейт. Аллах гана берет. Эч нерсе бербейт. Ошо бетиң жусаң болот. Ичсең болот. Ошо жер жүзүн Алла Таала адамдар үчүн жараткан. Ошо өзүнө колдонсун деп, пайдалансын деп. Ал эми адамды, адам затын өзүнө ибадат кылыш үчүн жараткан. Ошо анан иман жарым жатлай болбойт. Мусулманмын, Кудайга ишенем, бирок көз ачыкка да барып турам, тоого сыйынам. Андай болуш мүмкүн эмес. Ошого мусулмандарга эскертүү: эч кандай көл-пөл, таш-баш, дарак-барак, булак-сулак, чүпүрөк-сүпүрөк, атым-сатымбы, көз ачык аферисттерге ишенбегиле. Сурасаңар үйдө отуруп эле 2 рекет намаздан сурагыла, Алла Таала берет. Ошондо Алла Таалага жакын болосуңар. Ушул көлгө келип туруп, анан Алла Таалага жакын болуп кетпейсиңер. Иншалла.